Петрушканын бир канча түрү бар. Алардын арасында кучерявая, япон петрушкасы жана башка түрлөрү бар. Петрушканын жана анын дарычылык касиети тууралуу айтып берсек, башка жашыл чөптөргө салыштырмалуу пайдалуу жактары өтө эле көп. Элдик салттык медицинада петрушка көптөгөн ооруларды айыктырууга натыйжалуу жардам берери далилденген жана азыр дагы колдонулуп келе жатат. Курамы пайдалуу витаминдерден, минералдардан турат. Тактап айтканда, С витамини башкаларга салыштырмалуу көп же 100 грамм жашыл петрушканын курамында бир суткага жетиштүү С витаминдин нормасы бар. Бул демек лимонго караганда 4 эсе көп дегендик. Петрушкада кератин көп, ал сабиз менен бирдей. 100 грамм петрушкада 2 суткалык нормадагы А провитамини бар. Ошондой эле В1, В2, С, А витаминдери жана фолий кислотасы, туздар, калий, магний, темир, ферменттеги каражаттар. Петрушканын курамында инсулин бар. Ал кандагы глюкозаны жөндөйт. Петрушканын пайдалуу жактары. Өзүнүн пайдалуу жана дарылык касиетине ылайык, петрушка косметикада кеңири колдонулуп келет. Бет майларга, лосьонго жана маскаларга кошулат. Үй шартында колдонуучу косметиканы дагы жасап алса болот. Беттин кызаруусун, шишип калуусунан арылтат. Терини өңүнө алып келет. Сергитет жана тон берет. Петрушка жашартуучу каражат катары ал терини майда бырыштардан коргой алат. Проблемалуу тери үчүн петрушка алмашкыс каражат. Ал бесетки, ысыктардан жана сезгенүүдөн арылтат. Көздүн айланасына, анын көрүүсүнө өзгөчө пайдалуу. Бөйрөк, гастрит жана жара ооруларында, ошондой сезгенүү ооруларында, көздүн көрүүсүнүн начарлашында өзгөчө пайдалуу. Петрушка тиштин анын бүйлөсүн жакшы агартуучу каражат. Ошондуктан дүйнөдө жей турчу бирден бир жашылча өсүмдүк ушул петрушка болуп саналат. Петрушка дүйнөнүн бардык ашканаларында колдонулат. Өзгөчө түштүк элинин ашканасында жасалган тамактардын көбү петрушкасыз жасалбайт. Дымдалып жасалган эт тамактарында өзүнүн сапатын дагы жоготпойт. Канча бууда дымдалып турса да, анын жыты жана витаминдери өлбөй сактала берет. Дарылык касиеттери ширесинде көп, уругунда көп. Дарычылык касиеттеринин бири бул петрушканын ширесинин таасири күчтүү тиет. Ошондуктан 30-60 мг ашыкча ширени таза бойдон ичүүгө болбойт. Ошончо миллилитр петрушканын ширесин сабиздин, салаттын, шпинаттын же сельдерейдин ширелери менен аралаштырса жакшы болот. Петрушканын ширесинин пайдалуу жактарын айтсак, ал кычкылтектин алмашуусуна жана мээнин функциясын нормалдаштырат. Бөйрөктүн жана калкан безинин иштөө функциясына жардам берет. Ширенин микроэлементтери кан айдоочу катары жана өзгөчө капиллярдык артериялык кан тамырларды бекемдей алат. Петрушканын ширеси кайнатмасы тундурмасынын пайдасы зары айдоочу системаларына, организмден таштарды айдоодо, нефритке каршы мыкты каражат. Ал өзгөчө көздүн оорусунда жана көрүү нерв системаларында, катаракта, конъюнктивитте ооруларында, көрүүнүн начарлашында, чарчоонун бардык стадияларында петрушканын ширесин ичүү сунушталат. Же болбосо сабиздин ширесин жана сельдерей, эндивия ширелерин кошуп даярдоо керек. Кызылча ширеси менен петрушка ширесинин аралашмасын аялдардын этек кири келгендеги сезгенип оорушунда ичсе болот. Этек киргелердеги бурап ооруткан оорунун кетишине бат-баттан ичсе болот. Петрушканы тамакка колдонууда крахмал, шекер жана эт азыктарына чек койсо болот. Петрушка дем алууну, жүрөктүн иштешин жакшыртат. Бөйрөк сезгенүү оорусунда колдонууга болбойт. Ширесинин өлчөмү 1 чоң кашыктан ашпашы керек. Беттеги сепкилдерди, тактарды жоготот, иммунитетти бекемдейт. Беттеги сепкилдерден, тактардан арылуу үчүн петрушканын жаңы даярдалган ширесин ичүү керек.
Мындан сырткары бадыраңдын, лимондун, пияздын ширесин ичүү сунушталат.